Ошол падыша берилип дүйнөгө берилип өзүн унутуп, көзүн утуп, падышачылыгын унутуп, күнөрдөн бір күн эми оңдош керек, не кылыш керек деген маселени кылып, аралап жүрүп, элди аралап жүрүп, дербиш кийиминде, эми мурдагы азыркыдай соцсеттер жок, падышаларды эч ким тааныбайт, жөнөкөй кийинип алып, мынтип эле аралап жүргөн да элдерди. Абалын билем деп. Ошентип жүрүп, мынтип бир адырдын үстүнө чыгып караса, токойдун ортосунан бир түтүн чыгып жатыптыр. Ошол жака барайынчы, сурайынчы, көрөйүнчү, не деп акырын барып, ушул жактарда адамдар жашайбы деп кызыгып барып, караса бир койчуман жашайт экен. Ошо койчумандын коросуна жетпесин, иттин териси чылынган абалда асылып калыптыр да, өлүгү турат экен. Анан келип сурап, салам алейктен кийин, бул итти неге асып койдуңуз мынтип десе, баягы койчуман карап, мен дейт койлорумду багат элем. Ушу итти күчүктүгүнөн, кичинекейлигинен багытып карадым, өзүмө үйрөттүм. Ушунчалык деңгээлде үйрөттүм. Мен жок болуп калсам сугарат эле койлорду, өзү сугарып, өзү кара айдап келет эле, көп нерсени кайтарат эле. Мага ушунчалык көнүп калгам, мен да ушунчалык көнүп калгам дагы дейт да. Ошондой жүрөт элек дейт. Күнөрдөн bir күн койлорумду эсептедим, аз чыкты. Дагы бир аз убакыт өтүп эсептедим, дагы бирөө аз чыкты. Кийин мен дыккат болуп, кыжабат болгонду баштадым. Уру келбесе бул жака, адамдары негизи адам баскыч жерлер болсо бул жерлери. Неге мындай азайып атат деп ойлонуп баштадым да. Дагы эсептедим, дагы аз чыкты. Ошентип итиме күмөнүм кете баштады. Итимде бирдеке барбы деп. Итимдин курсагы ток, башка тамак өз ордунда. Арканда ойлор келип, билесиздер, ошол койчумандар, атайын ит баккандар бөрү басар деп коет. Карышкырды баскан итти чоңойтуу үчүн, атайын уруктандыруу үчүн иттерди атайын дөңдөргө, баягы дарактарга, карышкыр балжелерге байлап коет. Неге? Себеби ошо карышкыр келип жакындык кылсын, ошондон бөрү басар туулат да. Ошондой нерсе бар негизи. Мен да ошол нерсени ойлоп, ошол негизги оюм кетип, бул итим карышкырлар менен жакын болуп калдыбы деген ой келип калды. Анан байкашты баштадым. Күнөрдөн bir күн карап турсам, итим алдыга бир карышкыр келди. Карышкыр келди, ал дагы дүмүн эңкейтип алып, эки бутун арасына тыгып алып, ойнотуп барды дагы. Баягы карышкыр менен жакындык кылды. Андан кийин баягы карышкыр келип, койлордун бирөөсүн тиштеди, бирок унчукпай турду баягы итим дейт да. Мен ошол жерде түшүндүм бардык нерсени. Жана ушунча жылдан бери өзүм баккан, өзүм тараган, өзүм караган итим ушундай болдубу деген максатта итимди не кылдым? Ушинтип терисин асып, терисин шылып, ушинтип асып койдум дейт да. Кыссадан кысса окуя ушул жерде бүтөт. Ушу падыша менен сүйлөшүп ушул жерден кетет дагы. Падыша дагы болгон окуядан, болгон нерседен таасир алып, падышачылыкта не болуп атат баарын түшүнүп, кайра барып керектүү маселелерди кылган экен да. Урматтуу мекендешим, падышалар, президенттер менен сүйлөшсөңүз, тарыхын окусаңыз, тарых деген эмне, урматтуу мекендешим? Мисалы үчүн бир президент Франклин деп коелу. 70 жыл жашады. 70 жылда бир китеп жазды. Ойлонуп, эң баалуу сөздөрүн, эң тактап, эң туура маселелерди козгоду. Ошону бир китеп кылып жазды. 300 беттик китеп. 300 беттик китепти сиз бир саатта окуп коесуз. Бир саатта окуп койдуңуз, демек сиз 70 жыл жашап койдуңуз дегени да. Бир саатта 70 жыл жашап койдуңуз. Ошондуктан китеп окугандар көп өмүр сүрөт дегени ушул. Неге сиз баягы 70 жыл алган эң керектүү нерселерди сиз бир саатта алып койдуңуз да. Ал башына эмне нерселер келген, эмне нерселер кайтып кеткен, кайсы программа кандай чечилген, кайсы процессте кандай нерселерди иштеп чыккан ал. Оор проблема келсе кандай чыгып кеткен, ошону эрежелергече бүт жазып кеткен да ал адам. Сиз ошол нерсени бүт эле мындай эле алып койдуңуз да. Менин иштөө системасында карасаңыз, биз маалыматты бере алабыз да.